Өлкөдө шайлоону партиялык жана бир мандаттуу тандоо аркылуу өткөрүү тартиби бүгүн коомдук талкууга алынды. Анда Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары жана эл аралык серепчилерден турган өкүлдөр катышып, шайлоочуларга ыңгайлуу жолду тандоо боюнча пикир алышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү буга чейинки басып өткөн саясий жолдо партиялык тандоо кандай жыйынтык бергендигин айтып, аны аралаш тандоо менен бириктирип, орток ыкманы белгилөөнү сунуштады. Ал эми серепчилер эски шайлоолорго болгон нааразылыктар дал ушул шайлоо тартиби ойдогудай болбогондуктан бийлик алмашууга алып келгендигин кошумчалады. Эми жаңы мыйзам боюнча орток пикир кабыл алынгандан кийин беренелерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет. На укрепление механизмов свободы выбора. Эркин шайлоону камсыз кылуу багытында бизде Борбордук шайлоо комиссиясында шайлоонун кемчиликтери боюнча атайын анализ жүргүзүлүп, анда бир катар мүчөлөштүктөр аныкталган. Негизи эле бизде саясий системаны эске албай туруп, шайлоонун кандай жолдо тандалышы чийки экендиги маанилүү болду. Аны менен катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катачылыктары, ал эми шайлоого болбогон активдүүлүктү жандандырып, ошого карата өзгөртүүлөрдү киргизүү багытында иштер чийки болуп жаткандыгы аныкталды. 5 жылдык тажрыйбада биз ошол жогорудагы кемчиликтердин бардыгын эске алып, эми эркин жана таза шайлоону камсыз кылууга болгон аракетибизди жумшайбыз.